Программабыз улантабыз, урматтуу тере көрүүчүлөр. Буюрса мына бүгүн башталды. 14 күнү финал болуп жыйынтык чыгарылат. Буюрса Кыргызстанга гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө жар сала турган, дүң боло турган бир сонун чоң долбоордун мына бүгүн башталганы турат. Мына ошол долбоордун уюштуруучуларынын бири жана катышуучулар биздин студиябызга келди. Тактап айтканда Кыргыз долбоору насаатчылары менен жана дизайнерлер мына ошол жерде ат салышканы турат. Кыргызстандагы бир чоң долбоорлордун бири болуп атат болуш керек. Ушул туурасында Кудай буйруса бүрсүгүнү кандай өтөт, кантип кыздар катышып калышкан алдыда биз кененирээк сурап берели. Мына ушул Кыргыз долбоорунун уюштуруучуларынын бири Чынара Шишикеева жана ошондой эле Кыргыз долбооруна катышып аткан кыздардан эки кыз келди бизге, Нуриза Бектурова жана Толкун Жеткинбековалар. Кош келиңиздер. Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздар. Адегенде эле чачтары өрүлгөн, сулуу суйкайган сулуу кыздар менен кирип келдиңиз. Кыргыздын кыздарынын жүзү ушундай көрүнүш керек өзү, Чынарыжа кандай дейсиз? Кыргыздын илгери көчмөндөр мезгилдеги нерсе, андан кийинки азыркы заманбап. Анан биз чындыгында Кыргыздын нукра сулуулугун ушундай көргүбүз келет. Эч кандай боек жок, эч кандай мейкап жок. Ушундай эмне деп койчу эле, орусча айтканда естественный. Биздин нукра Кыргыздын сулуу кыздары ушундай болгон. Бали, Чынарыжа, адегенде эле бул долбоордун идеологиясы, сиздер бул долбоор менен эмнени бергиңиздер келди, кантип келип калды, кантип баштап калдыңыздар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул долбоор башына 4 жыл мурда эле башталган. Кыргыз тилектештиги деген топ уюшулган. Ошол жерде биринчи эле Супарада 200 ак элечек апаларыбызды чогултканбыз. 7 туугандан келишкен. Андан кийин эле ушул нерсе бизге аябай жакты. Баягы Кыргыздын нукра салттарын, каада салттарын, биздин маданиятыбыз чындыгында аябай бай эл экенбиз. Анан кийинки жылы 1000 элечекти чогулттук дворец спортуга. Ошол уланды, Ошко бардык, андан кийин көлгө чогулушту. Бул өзүнчө бир чоң бир дем күч берет экен. Бир 1000 элечекти өзүңөр эле мындай элестетсеңер, бир жерде топтолуп, анан кийин ошолор сахнада ырдап аткан, катышып аткан кыздарга бата берип аткан. Андан кийинки чоң долбоорубуздун бири 5 бармак болду. Былтыр деген ушул Аю Грант бизге чоң жакшы нерсе шарт түзүп берди. Ошо жерге 1140 килограмм 5 бармак, 440 килограмм 5 бармак ышырдык, 114 метр чучук. Ошол долбоорубуз буюрса Гиннеске кирди. Гиннеске кирген 136 тилде которулат экен. Ошончо өлкөдө ошол таратылат экен. Мына Кыргыздын нукра тамагы деп. Анан бул чындыгында биздин жазып аткан бул өзү идеология, кыргызда балдарыбызга, ушул өсүп келаткан өспүрүмдөргө бул өзүнчө тарбия экен. Биз эч качан тарыхыбызды унутпашыбыз керек экен. Биз чындыгында аябай өзгөчө эл экенбиз. Баардык жагынан алып келгенде. Мына азыр дагы барыңар көрүп аткансыңар, Саудовский Аравияга 2000дей ашык кыздарыбыз, балдарыбыз кетти. Ошол жерде катышып атат. Башка өлкөлөр бизге кызыгып атат. Канча дүйнөгө таанылып атабыз. Ошонун бир проектиси бизбиз. Буюрса, кечөө баштадык. Башаты кечөө башталды. Эмне менен башталды кечээ? Кечөө кыздарыбыз Кыргыз тестке барышты. Ошол жерде тест тапшырышты. Тест тапшырышты. Кыргызча канчалык деңгээлде билишет? Тил боюнча. Тил боюнча. Анан кийин ошол 100%га чейин упай топтошту. Кыздарыбыздын эмеси жакшы буюрса. Демек өсүп келе жаткан муунга биздин Кыргыздын каада салтын, тарыхын дагы бир эстетип калтыруу, башка жака бурулбай эле мына бир гана кыргызбыз, кыргыз болуп жашайлы деген бир сонун идея турбайбы? Өзүбүздүн нерсебизди сактайлы, уланталы деген нерсе. Толкун Ат башы районунан катышып жатат, Нуриза Тогуз-Тороо районунан катышып жатышыптыр. Негизи Кыргызстандын 40 районунан кыздар катышып атат, ар бир райондон бирден кыз. Анан бүгүн кыздарга атайын тапшырма берилет экен, камыр жаюу боюнча, Нуриза, Толкун, айтсаңар, бул сынак силер үчүн кандай? Оор болобу же жеңил элеби силер үчүн? Аны мен мисалы үйдөн камыр жайып эле жүрөм. Азыр барганда мүмкүн толкунданышыбыз мүмкүн жеңил эле деп болот деп ойлойм. Азырынча ошондой ой болуп атат, барганда көрөбүз. Толкун. Негизгиси баягы кыргыз баалуулуктарын баалоо боюнча болуп жаткандыктан
өзгөчө басым жасап жатабыз. Мурда кылып жүргөн баягы иштер бирок өтө маани бербешибиз мүмкүн. Деги эле ушул баягы ушул сынактын шарттарына. Бирок мынча катышып районубуздун намысын коргоп жаткандан кийин Кудай буйрса аракет кылып баардыгын мыкты деңгээлде билгенге баягы тырышабыз. Мен толкунду көрүп эмнегеде жанагы 20 жыл 30 жыл мурунку апаларыбыздын жаш кезин элестетип атам да. Ошондой бир элести калтырып атасыз. Чындыгында бул дагы жакшы нерсе. Анан камырды кандай кылып жайышат? Эмне беш бармакка даярдайбы же гүлчатайга даярдайбы? Эми кыргыздын беш бармакка кадимкидей эле жайышат. Ошо жайгандан өзүнүн бир шарттары бар. Камырды мисалы үчүн гүлчатайга жукараак жаят, кескенге башкачараак жаят дегенде, анан кескен жагын карайбыз, канчалык текши, анан бышырганда эзилип кетпегендей кылып, ошонун баарын сындайбыз буюрса. 40 кыз болсо, мисалы 40 жерде турса, анын баарын байкап турган байкоочулар канча болот? Байкоочудан 6 кишини шайладык. Биз байкоочу комиссиянын эч качан буларга айтпайбыз. Кимдер экени белгисиз азыр? Белгисиз. Анан ошондой шарт. Ал жерде апаларыбыз бар, ал жерде ашпозчубуз бар. Ошолор сындашат. Мына билбегени жакшы турбайбы? Баягы билген бирөө келип калган болсо, ал келгенде башка жагына коюп, жасай коюп, ошентип аракет кылышат. Анан дагы салбурун дагы болот дедиңиз, жаатыш боюнча. Түштөн кийин анан салбурун болот, кыздар жаатышат. Ошол жерде өзүлөрүн көрсөтүшөт. Бул эми спорт жагы деп койсок болот, эми азыркы заманбап. Ага канча убакыт даярдандыңыздар жаатуу боюнча? Бир жумадан ашык, 2 жума даярдандык. Кыйын бекен? Кыйын экен, оор экен, тартыш күч керек экен ага дагы. Даярданып атабыз күндө барып. Ошондо менин оюмча 40 кызга 40 машыктыруучу болот абы же бир 3-4 машыктыруучу бөлүп даярлап атабы, кандай болот? Биз сааттар менен бөлүшүп сааттар баягы менен ылайыктап атабыз. Баарыбыз жетишкенге. Негизи баягы 40 кызга өзүнчө 40 насаатчы да берилген, э? Ар бир кыздын өзүнчө насаатчысы бар, жана дизайнери бар, э? Дизайнерлер өзүнчө ат салышат ал жерде, кыздар өзүнчө, насаатчылар кыздарга насаат берип турушат, ошондойбу? Ооба. Биз деген 40, бизде баягы 40 деген санга байланган экенбиз кыргыздар. 40 уруу, 40 кыз, 40 чоро, негизи эле 40 деп анан өзүнчө бул бир кызыктуу нерсе. Бизде Кыргызстанда 40 район бар экен. Ошонусу да аябай кызык болот. Бул өзүнчө ошону көп маани беришкен нерсе экен бурда. Анан ошол 40 райондон 40 лидер айымды алып чыктык. Ошол лидер айымдар кыздарды өзүлөрү тандашты. Именно ошол райондон чыксын деп. Анан ошолордун насаатчы катары чыгып атышат. Анан аларга өзүнчө бир дизайнер бердик. Ал дизайнердин катышуучу өзүнчө байге, ал өзүнүкүн көрсөтөт. 3 кийим менен чыгат. Көчмөндөр убагында кандай кийинген, азыркы кандай кийинген, анан дагы бир өзүнүн бир кийимин көрсөтөт. Дизайнерлер кыздарды кийинтет турбайбы? Кыздарды кийинтет. Же кыздардан бөлөк дагы модельдер алып чыгабы? Кыздарды кийинтет. Кыздар алып чыгат. Анан 14-үндө жыйынтык болот. Ошол жерде анан өзүлөрүнүн жанагы 3 кийимин көрсөтүп, анан өнөрлөрүн көрсөтөт. Же ырдашат, же комуз чертет, же бийлешет. Кыргыздын маданиятын көрсөтөт ушул. Дизайнерлерди мисалы тандаганда кандай? Район боюнча тандадыңыздарбы? Мисалы өзүлөрү тандашат. 9 торо болсо 9 тородон дизайнер тандалды. Жок, анчалык деле ага басым кылган жокпуз. Насаатчылар өзүлөрү тандашты. Кээ бирлер бизде жок деп эметкендерге аларга жардам бердик. Сунуштадык өзүбүз. Мисалы Толкун Нуриза айтсаңар, бир райондун атынан силер чыгып атасыңар, жалгыз кыз чыгат, анан ошол райондун намысын коргош керек. Менин районумдан чыгып атам, мен ушуну уят болбой өзүмдү көрсөтүп алышым керек деп чыгып атасыздар да. Даярдык кандай болуп атат? Толкундоолор болуп атабы? Башка мисалы ошол райондун адамдары жардам берип атабы? Ой, ушул биздин кыз чыгып аткан турбайбы деп бир өзүнчө патриоттук сезимдер ойгонот го? Ооба. Эң негизгиси баягы жоопкерчиликти сезсең, ийгиликке жетесиң дейт го. Анан ушунча адам ишенип сени тандап атканын өзү баягы өзүңдү алдыга түрткү берүүчү мотивация болот экен да. Анан азыр толкундап, албетте толкундоо болуш керек деп ойлойм. Анткени жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек ар бир нерсеге. Ошол себептен Кудай буйрса баарысы жакшы болот деп ойлойм. Эфирден сырткары сиз айтып кеттиңиз, мен кыргыз тесттен 100 балл алдым деп, э? Ал жерде максималдуу балл 100 эле, сиз 100дү алып коюпсуз. Демек, ийгилик бир аз болсо да сизге жакындап калган турбайбы? Буйрса аракет кылабыз. Нуриза, сизде кандай болот?
Бизде бизде деле ошондой, ошончолук жоопкерчиликти сезип биз дагы болгон күчүбүз менен аракет кылып жатабыз азыркы учурда. Ошо Мисалы тогусторулуктар сизге чалып алып же жолугуп калганда давай мындай кыл деп атышабы? эми туугандарыбыз, жакындарыбыз, тааныган билгендер Колдоо колдоо көрсөтүп көрсөтүп жатышат, ооба. Угуп, сүйүнүп, алар дагы колдоо көрсөтүп жатышат. Чынарчы айтсаңыз, кыздарды тандап атканда кандай критерийлер болду? Эмнесине көңүл бурдуңуздар? Кыйынчылык жаралдыбы же өздөрү келиштиби? Кандай болуп калды? Биз эми 17 жаштан 25ке чейин деп баягы ошону белгиледик. Андан кийин бул эми баягы конкурс красоты эмес, мисс красоты эмес. Биз аны аябай мындай болсун, тигиндей болсун деген талап койгон жокпуз. Биз чындыгында көбүнчө өнөр жагына басым кылдык. Тилди билсин, баягы оокат кылганды билсин, анан өзүнүн жүрүш турушу, баардык нерсеси кыргыздын кызына кыздай болгон ушул нерсе тандагыла деп ошондой бир талап койдук да. Анан кыйынчылык деле туулган жок. Анткени кастинг кылышты, өзлөрү тандашты. Өзлөрүнүн тандоосу да бул. Ар бир район өзү кастинг кылат. Бул сынакка кыздар бир да боёгу жок чыгат. Ооба, кыздар нукра сулуулугун көрсөтөт. Эч кандай мейкап жок, кош кирпик жок, баягы косметика жок кылып туруп чыгардык да. Анан кийин 40 көгүл көрүп атасыңар. Кечөө көргөндүрсүңөр. Площадька чыгып, тиги Курманжандатканын жанына барып Куран окуттук. Ошол жерде кадимкидей эле биздин кыргыздар менен жайнап, кызгалдактай болуп, көзгө ушундай толду. Ушундай кубаныч, дем күч берет экен, бул өзүнчө бир. Анан ушундай жайнап турса, мен ойлойм, биздин жигиттер өзүлөрү эле сүрдөп эле буларды аябай мамиле кылат экен да, өзүнчө эле ошондой сездик да, ошол жактан. Барекелде. Чынарчы, албетте биз качан ушул долбоордун жыйынтыгы болуп калат экен деп биз деле шашып атабыз. Аябай интрига кылып атасыздар. Буюрса, жалпы бир гана кыргыз элине эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө көрсөтөлү кыргыздын нукура сулуулугун, кыздарыбыздын мыктылыгын. Анан сиздерге чоң рахмат айталы. Мындай долбоорлор дагы өнүгө берсин, дагы чыга берсин дейли. Рахмат. Чынында эле аябай сулуу кыздар экенсиздер. Ийгилик каалайбыз. Жана ар бир райондун, 40 райондун кыздары дагы мына ушундай сулуу экен, күчөөнү социалдык тармактардан көрө алдык. Бардыгы 40 өрүм менен жүрүшөт. Азаматсыздар, ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору 40 кыз долбоорунун уюштуруучуларынын бири Чынара Шишикеева жана ошондой эле долбоордун катышуучулары Нуриза Бектурова жана Толкун Жеткенбековалар болду. Ийгиликтерди каалайбыз. Биз болсо Таң Маанай программасын уланталы. Кеттик.